Assalamu алейкум. Амастар урматтуу мекендештер. Урматтуу кыргыз спорт сүйүүчүлөрү. Бүгүн 9 октябрь күнү Осло шаарында өтүп жаткан спорттук күрөш боюнча дүйнө чемпионатынын алкагында кыргыз балбаны Жоломан Шаршенбеков 60 кг салмак чембирдигинде грек-рим күрөшүнөн финалдык беттешин өткөрөт. Ал финалда Токио Олимпиадасында жеңилип калган молдовалык Виктор Чобануга каршы кескилет. Бул реванш беттешинде ким фаворит? Алдыда беттештин убактысы, кайдан көрүү мүмкүнчүлүгү жана ата-андаш тууралуу кененирээк айтабыз. Андыктан канал менен бирге калып туруңуздар. Саймадан укмуштуудай акция. Эгер сен биздин катарда эмес болсоң, атайын сага 50% арзандатуу. Биринчи ай үчүн төлөө 445 сомдон башталат. Секундасына 100 мегабит ылдамдыктагы үйдөгү интернет. Интерактивдүү телевидениянын 200дөн ашуун канал. Каалайсыңбы, каалаган тасмаңды тыныгууга коюп кой. Каалайсыңбы, жаздырып алган каалаган беттешти же көрсөтүүнү көр. Муну менен чектелбейбиз. 1 сомго ТВ приставка жана бүт өлкө боюнча акысыз кошуп алуу. Сонун анткени бул Сайма. Дароо азыр чал жана өтүнмө калтыр. Сайманы кошуп ал. Толугу менен аракетте бол. Ушул күндөрү Норвегиянын баш калаасы Осло шаарында уланып жаткан спорттук күрөш боюнча дүйнө чемпионатынын алкагында грек-рим күрөшүнөн 60 кг салмак чембирдигинде күрөш алып барган мекендешибиз Жоломан Шаршенбеков бүгүн финалдык беттеште молдовалык Виктор Чобану аттуу 28 жаштагы балбан менен кескилет. Бул эки балбандын акыркы күрөшү Токио Олимпиадасында чейрек финалда орун алып, анда Виктор Чобану кыргыз балбанын мөөнөтүнөн мурда утуп алган болчу. Чындыгында ал беттеште мекендешибиз көбүрөөк ката кетирип койгондой таасир калтырган. Эгерде кечегиде күрөш өткөрө турган болсо Жоломан ата-андашын жеңип дүйнө чемпиону болуу мүмкүнчүлүгү жок эмес. Былтыр эсиңиздерде болсо дүйнө кубогунун алкагында Виктор Чобануну Жоломан мөөнөтүнөн мурда утуп алган болчу. Демек бул эки балбандын ортосунда 3-чү рет беттеш орун алат. Ким өздүк беттештерди алдыга чыгат, алдыда күтүп калабыз. Ата-андаш жөнүндө кыска айта турган болсок, Виктор Чобану үстүдө айтып өткөндөй 28 жашта. Молдова өлкөсүнүн өкүлү, грек-рим күрөшү боюнча 2019-жылдагы Европа чемпиону. Андан сырткары 2013-жылкы Казанда өткөн универсиадада 2-чи орунду ээлесе. Ошондой эле 2014-жылы Ванта шаарында өткөн Европа чемпионатында 2-чи орунду камсыздаган. 2019-жылы Минск шаарында өткөн Европа оюндарында 3-чү орунду ээлесе, 2018-жылы чоңдор арасында өткөн Будапешттеги дүйнө чемпионатында 2-чи орунду камсыздаган. Кызыгы ошол эле Будапешттеги чемпионатта Жоломан финалга чыгып, 2-чи орунду ээлеген. Эми кыргыз балбанына келе турган болсок, Жоломан Шаршенбеков 22 жашта. Жаш экендигине карабастан чоң ийгиликтерди жаратып келе жатат. 2018-жылкы дүйнө чемпионатынын вице-чемпиону, 2020-жылкы дүйнө кубогунун ээси жана 2018-2020 жылдардагы Азия чемпионатынын финалисти. Ошондой эле кадеттер жана жаштар арасында дүйнө чемпиону, жаштар арасында дүйнө чемпионатынын финалисти. Чындыгында жаш айырмачылыгы бар. Ага карабастан Жоломан деле чоң тажрыйба чогултуп коюуга жетишти. Демек бүгүнкү беттеште ошол тажрыйбасын колдонуп, Токиодо кетирген катаны кайталабайт деген ниеттебиз. Ал эми беттеш Бишкек убактысы боюнча кечки 22:15 чамасында башталат. Сиздер аны бүткүл дүйнөлүк күрөш биримдигинин расмий сайты www.checkit.org сайтынан көрө алсаңыздар болот. Эгерде ал жактан көрүү мүмкүнчүлүгү болбой жатса, Инстаграмда Нурсултан Турузбеков баракчаман түз эфирде көрсөтөм. Эгер кааласаңыздар, ошол жактан дагы көрсөңүздөр болот. Эмне дейбиз? Кыргыз балбанына ийгилик каалайбыз. Ата-андашы олуттуу, ага карабастан жакшы күрөштү көрсөтсө, Жоломан дагы өтө күчтүү балбан экендигин билебиз. Демек кыргыз элинин намысын жөн жерден коюп жибербейт деген ниетибиз бар. Каналга жазылыңыздар, видеого лайк басыңыздар. Кайрадан кездескенче саламатта калыңыздар.